Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы жанагы Терексай айылындагы болгон чыр эмнеден башталды? Ошону башынан түшүндүрүп айтып берсеңиздер. Чырдын башы 2 декабрь күнү атайын кызматтын дайындалган кызматтын жокейлери барып, ошол айылдан 5 ноябрь күнү болгон чырдын башы 5 ноябрь ташталган. Бул чырдын башында Нурлан аттуу ошо жергиликтүү тургун Эти Бакыр фирмасынын компаниясында ошол жерде малын өтүп кеткен, малын кайтарып берүүнү суранганда, буну ошол жерде иштеп жаткан милиция кызматкерлери өткөрбөй, мазактап ур токмок алган. Бул жөнүндө видео бар, анан күбөлөр да бар. Анан буга терикен ошол жерде жергиликтүү Нурландын достору келип анан бул спецнастарды, милицияларды анан булар сабап кирген. Бул жерде бирөөнүн буту сынган, анан калган мындай жеңилине жаратылган. Ушунун негизинде анан 2 декабрь күнү буларды барып, балдарды Терексай айылынан 400 жокер менен барып кармап кетишкен. Мындай повесткада берген эмес, келип ушундай сотко келгиле деп чакырган да эмес. Жөн эле барып кармап кетишкен. Мына өтө даярдык күч болгон да. Азыркы учурда ошо 15 бала Жалал Абад шаарында 6-озу 2 айдан 9-у 1 айга камакка алынган азырынча. Сурак жүрүп жатат да бул боюнча. Терексай айылында бул маселе чыккандан бери сиз аябай активдүү болуп атасыздар. Негизи сиздин бул айылга кандай тиешиңиз бар? Бул айылда биз азыр жакында эле Алабука Чаткал ынтымагы болуп түзүлгөнбүз. Жакында эле болгон бул жаштар основном. Анан негизи эле кендер бул эми мындайча айтканда биздин кендердин иштетүүсү өзү туура эмес. Мурун лицензиялар берилип калганда, лицензиялар биринчиден арзан кеткен, анан экинчиден түзүлгөн договорлор өтө эле мындай мамлекетке пайдасыз болуп түзүлгөн. Мисалы үчүн башка эле кендерди алганда, бул кендин договору кандай болуп түзүлгөн билбейм. Мисалы Казак мыстыкы түзүлгөн 2% өнүктүрүү фондуна төгөт. Ал эми жергиликтүү айылга 68 миллион жылына сом төлөйт. Болду. Башка нерсе мениши жок. Канча тонна алтын чыгып кетти, канча тонна жез чыгып кетти, бул боюнча эч кимдин маалыматы жок. Райондун акими дагы, айылдык кеңештин депутаттары, эч кимдин абсолютно бул боюнча биз лично өзүм сурап келген бар. Биз бул казакпыз менен көп эле алышып жүрөбүз. Бирок чынында эч ким билбейт. Даже ошо сураганда баягы калк менен иштөөчү адиси бар, Жайылда дифте, өзү да билбейт канча алтын чыгып кеткенин. Анан биз ушул алтын чыры менен ушинтип чыгып жүрүп, анан Терексайдыкын угуп калдык. Ушу Терексайдыкына да как раз биздин алдын ала жакында эле түзүлгөнбүз. Ушул бир жума мурун эле болуп түзүлгөнбүз. Анан ушуга жанагыбызды позициябызды билдирейин деп активдүү катышып баштадык да. Курманбек мырза, эгер бул кен иштесе айылга пайдасы тиет да, эмне үчүн сиздер бул кенди иштебесин деп жатасыздар? Бул элдин баары же болбосо ошол бүтүндөй мисалы ушул окуяга күбө болуп аткандар ойлоп калышы мүмкүн да. Бир эле ушул Терексайдын эли ызычы болуп каршы болуп атат депчи, мисалы. Бүгүнкү күндө биз эле ушул кендин иштешине каршы болгон жокпуз. Азыр бүгүнкү күндө ошол эле кумтөр маселеси аябай чыр. Биздин депутаттар баш болуп ошол кумтөр маселесин көтөрүп атат. Анан ошол эле таластыктар, таластагы кендер, ошол эле Тогуз Тородогу мунун баары бүт ушул кыргыз элинин көйгөйү болуп атат да, алтын мисалы. Анан мунун негизги себеби ошол элдин талабы, ошол элдин пайдасына көбүрөөк болсо, анан экологиялык негизги көйгөй ушул экологиялык маселе болуп атат. Экологиялык маселе бул мисалы башка жерлерге, мисалы ошол алтын кен бар жер аймактар өтө бүгүнкү күндө элдин баягы коркунучу аябай болуп атат. Анткени ошол эле кийинки биздин урпактар кандай болот, же болбосо Кыргыздын келечеги кандай болот деп бүгүнкү күндө бүт далил фактылар менен көп айтып атышат. Эми ошонун негизинде биздин эл дагы карап турган жок десек болот да, мындай айткандачы. Силердин оюңарча Терексай айылына Шумкар Атайын багытындагы полкунун кызматкерлери кантип барып калышты? Ошону айтып бересиздерби? Бул биздин ушу эми Атамбаевдин убагында болгон, Атамбаевдин убагында түзүлгөн экен. Мен жакында эле ушул маалымат бердим. Анан
барып ошолор менен договор түзүп ошолор кайтарчу экен да. Негизинен бул жерде азыркы жерде мыйзам бир тараптуу иштеп атыр. Бир эле тараптуу. Эгер эки тараптуу иштегенде кандай болуш керек эле? Биринчи тарабы ошол ушумкар отряды биринчи биздин баланы сабаганда, биздин баланы сабаган колун кайрып алып келаткан видео турат да. Анын артынан бир эже чуркап келип дерезеден көрүп туруп, анан элдер чакырып атыр да. Урган үчүн чакырып атыр. Биягында турат синяктар. Ичи тытылгандары көрүнүп турат, Нурлан деген баланыкы. Ушуну көрбөстөн бийлик именно ошо 15 баланы көрүп койду. 15 бала действительно келип урган үчүн. Бул жерде баягы Кыргызстан намыс деген бар да. Бир сен бөтөн жерге барып, бөтөн элдин биринчиден ошо жердин маданиятын сыйлаш керек, элин сыйлаш керек. Булар кандай кылды? Ошо элдин ошо жалгыз келген жаранды мазактады биринчи. Айтат, мазактап, шылдыңдап, анан ургулап атыр да. Ургулаганда бул жерде любой эле кишинин жанагы ойгонот да. Патриот сезим ойгонот да. Биздин келип ушуну бирөө дозубузду уруп атса, анан биз жөнтүрабызбы депчи. Эркекчиликтен мындай нерсе болот. Аларды эркектей болуп эле ошо жерден бүтүрүп коюп аткан нерсе эле. Ызы чуу кылып, азыр мына карап көрсөк, түрктөрдүн компаниясы негизинен. Кыргыздардыкы деле эмес. Түрктөрдүн компаниясы дагы кырылышкан кыргыздар. Кырылышкан кыргыздар. Мындай ойлоп көрсөк, действительно ошо жерден бүтүрүп аткан нерсе, муштак эркектин ортосунда боло турган нерсе да болчу. Мен оюмду кошумчалап коеюнчу. Мисалы, эмне үчүн барып калды деп баягы барышка таашмак болуп атпайбы? Мисалы, ал жер жеке менчик ишкана болсо, баягы мамлекеттик ошол спецназтын барып калышы кандайча болуп атат деп баарыбыздын башыбыз катып атат да. Бирок азыр интернет булакта комментарийлер жазып атат, ар ким пост жазат, ошонун негизинде бир ар кандай маалыматтар келип чыгат. Бул мурдагы ошол жогоруда кылычыбыз айткандай, мурдагы бийликтин убагында, президент Ажонун убагында ошондой бир күч түзүм түзүлүп калган, ошол атайын козголгон элде барып туруп басыш керек деген сыяктуу да эми. Анан экинчиден бүгүнкү күндө жогорку кеңеште дагы бүгүн көтөрүлүп атат. Эмнеге барып калды, кандайча барып калды деп азыр ошол тиешелүү органдар жооп бере алышат, мисалычы. Анан эми мамлекеттик машина баары бир ошол тополоңду басыш керек, элдин баягы стабилдүү деген баягы нерсени орнотуш керек да эми. Милиция 15 баланы апарып камап койду. Эми силер бийликтен эмнени талап кылып атасыңар? Азыр негизинен 4 талап коюлган. 4 талаптын биринчиси ошо атайын даярдалган полктун 400, ошол иштеп аткан 400 атайын даярдалган жоокерлер чыгып кетиш керек. 400 тең. Экинчи талабы камалган 15 бала бошотулуш керек. Үчүнчү талап Эти Бакыр Терексай компаниясы иштебеш керек, чыгып кетиш керек алар дагы. Анан кийинки келген компаниялар ошо жергиликтүү тургундардан бирден ошо жерге баягы күзөтүнө бирден жергиликтүү тургундан алыш керек. 4 талап коюлган негизиненчи. Тактай турган болсок, анда чаткалдын эли ушул кендин иштөөсүнө каршы болуп атат да. Бул эми мындай кылыш керек болот. Азыр мамлекет действительно бизде карапайым эл тарапта эмес. Эгер тарапта болгондо ушу Эти Бакырдын башталып кантип договор менен келген ушуларга чейин изилдеп чыгып, биринчиден ушуларды изилдеш керек болот. Эгерде элдин ушунчалык ызуучусуна өкмөт көңүл буруп, алардын лицензиясын алып кое турган болсо, алар сотко беришет. Кайра эле бул Кыргызстандын экономикасына терс таасирин тийгизип жатпайбы? Кандай дейсиздер? Бул мисалы азыркы учурда мисалы Эти Бакыр эле эмес, ошол эле биз Кумтөр менен соттошкондон коркуп атабыз да, чынын айтканда. Ошо эл аралык соттон жеңилип калабызбы, биздин укуктарыбыз кандай корголот деп. Бирок эртеңки күндө биз экология маселеси деп атпайбыз, ошо эртеңки күнү биз ал жерди казып, тинтип, андай мындай алып кеткенде биз эртең жергиликтүү тургундар биз калат экенбиз да, мисалычы. Биз кандай күн көрөбүз? Эртең биздин тагдырыбыз кандай болот? Ал менен ойлогон эч ким жок. Соттошкондон коркуп атабыз. Бирок эмне үчүн соттон утуп алууга бизге баягы негиздер жок деп баягы мисалы жогорку кеңештин депутаттар мисалы ошол эле Кумтөрдүн жетекчилерине ошол биздин өкмөткө суроо берип атат да, мисалы эмнеге коркобуз? Биз мынча зыянга учурасак, биз кайра мынча соттон утсак болот дегендей мындай депчи. Эми балким бизде күчтүү юристтерден куралган балким мамлекеттик бир президенттин алдына бир өзүнчө иш алып барыш керекпи? Мамлекеттин мыйзамдарын сыйлабагандан кийин, биздин мамлекеттин мыйзамдарын сыйлабагандан, жергиликтүү элди сыйлабагандан кийин мындай компаниядан утулуп калгандан коркпой эле коюш керек.
бул кетсе башка аз келет да. Өзүбүздүн мамлекет иши жакшы да ошондон наоборот. Өзүбүзгө көбүрөөк түшөт. Учурда аталган компаниянын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Айылдагы абал кандай болуп атат? Абал дагы деле ошол бойдон. Азыр айтымда бир 200 спецназ чыгып кетти дейт. Точно эмес. Эл бирок бүгүн дагы 100-200 бар да. Бийликтин ушундай чырлуу иштерге кош көңүл карап жатканында сиздер кандай ойдосуздар? Бул эми өкмөттүн кайдыгер карашы ушул алтын кендердин чыры бул жакын ортодо бүтпөйт окшойт. Анан өкмөт эми кандай чечим кабыл алат? Эми азыркы бүгүнкү кырдаалдан кийин ушу жогорку кеңеш кабыл алган чечимден кийин, комиссиядан кийин барып кандай чечим кабыл алышат? Эми өкмөттүн кадамын күтө турабыз. Анан бирок эми ушунча буга чейинки чоң комтөр сыяктуу кендердин баягы ишиндеги чырдын бүтпөй келатканы бул өкмөттүн бүгүнкү күнгө чейинки жеткен иши деп ойлойбуз. Анан эми үмүт түзбөйбүз. Анан өкмөттөн жакшы кадамдарды күтөбүз жана суранабыз.